Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан айтпасам болбойт автордук көрсөтүүсү. Аны мен Талгат Абдурахманов алып барам. Ассаламу алейкум. Студиябыздын бүгүнкү коногу Ата Журт Республика саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев болмокчу. Камчыбек мырза, студиябызга кош келиңиз. Сау болуңуз. Айтсаңыз, ушул акыркы учурда саясатта же мамлекеттик кызматта көрүнбөй калдыңыз. Деги кайда эмне жумуш менен алектендиңиз? Негизинен биз ар дайым эле ошо саясаттабыз. Бирок ошол эле мезгилде мына акыркы 8 жылдан бери мамлекеттик кызматта эмесмин. Карантин сизге кандай таасир берди? Айтайын дегеним, Жогорку Кеңештин бир депутаты жакында эле Улуттук банктын бир кызматкерин жарга такады. Эмнеге элди кредит убагында төлөө деп талап кылбайсыңар? Ал банктарга акчасын депозитке салгандар дагы бар деп, мындай бир аябай өзүнүн кейиген абалын көрсөттү да. Эми мындайда бул бүткүл дүйнөлүк карантин болду. Бул пандемия боюнча эч ким бир кубанып, жыргап же болбосо бир ушу калган адам болбоду да, мен ойлоймун. Эгерде биз мындай проценттик катыштыра турган болсок, 100% адамдардын бир 5% мүмкүн кайсыл бир деңгээлде, кайсыл бир учурлардан пайда көрдү. Бирок 95% эл, калк, бүткүл мамлекеттер мындан жабыр тартты да. Ошолордун эле катарында биз деле ошол пандемиядан жабыр тарттык. Пандемиядан жабыр тартканда 2 айдан бери жумуш жок. Жумуштардын баары токтогон, карым-катташтарыбыздын баары токтогон. Демек, мындай бир турмуш, күнүмдүк гана турмуш өтүп атканда, эми мына жакындан бери Кудайга шүгүр бир аз болсо жумуштар башталып калды. Ал эми ошол Жогорку Кеңеште жанагы кредиттерди убагында төлөсүн, элди кредиттерди убагында төлөткүлө деп айткан депутаттын сунушу мен туура эмес деп эсептеймин. Себеби дегене, дивидендти кимдер салат? Дивидендти байлар гана салат. Дивидендти байлар гана алат. То есть банк акчаны кимдер салат? Акчасы бар, ток, баары жетишкен, анан ошол банк акчасын салат да, ошондон дивиденд алып, анан мындай то есть ашыкча байлык топтогон адамдар гана болот да. А кредитти кимдер алат? Кредитти акчасы жетпегендер алат. Демек, эгерде ошо экөөнү салыштырып келе турган болсок, баягы мен айткандай эле бир 10% адам дивиденд салышы мүмкүн, а 90% адам ошол кредит алышы мүмкүн. Демек, ал Жогорку Кеңеште ошол депутаты туура эмес айткан. Элдин мүмкүн өзүнүн ошол банкка салган акчалары көптүр. Элдин акыбалын, элдин бүгүнкү күндөгү турмушун билбеген же билгиси келбеген өзүмчүл адам экен деп сездим мен. Анан ошол эле учурда пандемия тилекке каршы Сузак районунда катталды. Негизги очогу катары Сузак району болду. Ошо алгачкы күндөр эле сиз, мисалы, сиз сыяктуу мекенчил инсандар айылдыктардын абалын сурап кайрылды. Айтайын дегеним, оору чыккан күндөн тарта эле ушул жана бет кап жетишсиздиги башталды да. Карапайым калк ошол дарыканаларда бет кап жок экен, кайдан алабыз деп карайлап турганда, элдин абалынан кабар алгандар бекер бет каптар тарата баштады. Алардын катарында маселен сиз дагы. Мен берейин деген сурам, ошо эл таппай жаткан бет каптарды сиздер кайсыл жактан табаттыңыздар? Бул мындай болду да, мен эми сиз туура айтасыз. Бул биздин Кыргызстанда коронавирус мен туулуп өскөн, менин мекеним болгон ошо Сузак районунда катталды, Кыргызстанда. Катталганда дагы бул өтө мындай күтүүсүз келди, элди дагы шаштыга салып койду, мамлекет дагы шашып калды. Башталганда ошо биринчи күндөрү, бир нече күндөр керек болсо аны менен кандай күрөшүшү да билишкен жок. Тек гана жолду тосту. Тек гана жолду тосту дагы эмне кылышын билбей карап калышты да, бул дагы кандай болот экен деп. Ошол маалда биринчи күнү катталганда мен ошол азыр так айта албайм, 17 март болсо керек эле, же 16 март беле ушул күнү эле да. Мен абеттерде уктум, ушул Сузак районунда катталыптыр. Жана ушул деп. Анан мен элдер менен байланышсам, элдердин баардыгы мындай бир баягы паникага түшүп, эмне кылабыз, кандай болот деп, ошол катталбаган айылдар деле паникага түшүп, катталган айылдар болсо тем эле ушунчалык жаман акыбалда калып, элдин баары маска баягы оозго тага турган маскаларды издеп, медицинских маскаларды издеп калган убак экен да. Ошо маалда жанагы какаганга муштаган деп коет го.
маскалар бизде аз эле болчу да тигил эмелерде, аптекаларда. Аларды аптекаларда жок болуп, эл карайлап калды да. Өздөрү баягы ар түрдүү материалдардан маска тиге башташты. Колундагы болгон материалдардан маска тиге башташты, өздөрү коргоно башташты. Мамлекеттин дагы ошол маскаларды тез арада жеткизип, же болбосо ошону кармап калууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби мамлекет баягы бул пандемияга даярдыксыз келди да. Даярдыксыз келди. Бул пандемия башталганына 4-5 ай болду. Мына декабрда башталган эмеде жанагы Кытайда. Бизде марттын ортолорунда келди. Ушул убакытка чейин мамлекетте даярдык болгон жок да. Бир нече жолу Совет Безопасности өттү, Коопсуздук кеңеши өттү. Ал жерде деген президенттен баштап, премьер, спикерден баштап бардык мамлекеттик маанилүү адамдар отуруп ушул маселени талкуулашты. Ушул маселе боюнча программаларды алып чыгышты. Элдерге чыгып алып туруп биз элдер коркпосун. Мен башым менен жооп берем. Кандай болсо да биз даярбыз, биз деген чаап түшөбүз деген маалыматтарды берип атышты. Бирок ошол эле мезгилде убактысы келгенде, мындай практичный көргөндө алар даяр эместигин биз көрдүк да. Эл дагы ошону көрдү. Мен дагы жеке ошону көрдүм. Деп, ошондо бая биз эми мен жеке өзүм ушул бизге келет деп ойлоп жүргөм да. Анан жеке адам катары мындай мамлекеттик мындай бир ошол коомдо жүргөн адам катары эгерде биздин коомубузга келе турган болсо биз сөзсүз түрдө кандай чараларды көрүшүбүз керек жана кантип жардам беришибиз керек деген ойдо мен жүргөм. Анан ошол баягы маска чыгарган маска тиккен компаниялар менен да сүйлөшүп жүргөм да. Анан ошо бизде чыкты дегенде эле ошо компанияларга айттым, давайте маган тез арада даярдап бергиле. Алардын даяр турган болгондо ошолорду алдым дагы, 20 000 масканы алдым дагы. Түнкү саат 11-лерде Бишкектен чыгып кеттим. Эртең мененки саат 7-де Жалал Абадка келдим. Эртең мененки саат 7-де Жалал Абадка келдим. Саат 8-де ошо Благовещенкада болдум дагы, маскаларды бекер тараттырдым. Алып келген маскаларды. Благовещенканын тегерегине ошо биринчи ачак чыккан жерге где-то бир 7-8 миңдей маска кетти окшойт, таркаттык. Калган маскаларды шаардын, Жалал Абад шаарынын тегерегине, Жалал Абад шаарынын ичине керектүү жерлерге баарына таркаттык. Ошол күнү, биз келген күнү эч кандай маска жок, башка жок, элдер карайлап калганда, эми бул маска деле тосуп калат, тоспой калат деген бир гарантия жок. Бирок ошондой болсо дагы бул баягы сактануунун кайсыл бир жолу да, кайсыл бир жолу. Кайсыл бир жолу деп эсептейбиз да. Ал жардам береби, бербейби, муну деле биз так билбейбиз. Чын айткандачы. Бирок дүйнөдө ушуну колдонуп аткандан кийин биз да ушуну колдонойлу деген максатта да. Ошентип ошондой болду. Анан мен ошол жеринде таанышканымда, ошол жерден айтып калышты, биз ошол жанагы ошол ачак чыккан 3 айылды толук тостук, алардан эч ким чыкпайт, кирбей турган кылдык. Все, алар эшикке чыкпайт да, кирбейт дагы. Анча-мынча практикалар жеткизип берип атабыз деп ошол аким менен сүйлөшкөн ошентип айтып калды. Айыл өкмөттүн башчылары менен сүйлөштүм, 2 айыл өкмөттүн башчысы менен. Анан ошондон ошолорго биз өзүбүздүн эң бүгүн керек нерсе бул нан болгон. Айтпайм, биз паника калтырганбыз баардыгыбыз, нан болгон. Мен ошол элдер ачка калбасын деген максатты көздөдүм да, ошол жерден балдарга айтып эле, ошол Жалал Абад шаарындагы баягы анда набайканалар иштеп турган баардыгы нан жапкан жерлерге нанды заказ кылып туруп, 10 000 нан жаптырып, алып барып, ошол жергиликтүү бийлик органдарынын колуна өткүзүп бердим. Өзүңөр эми бул нанды өзүңөр жеткизгиле депчи. Ошентип биринчи күндөн биз чараны көргөнгө аракет кылдык да. Ошол пандемия чыккан жерден. Анан кийин бир күн өттү, 2 күн өттү, 1 апта өттү, уже маскалар да көбөйүп калды, коргонуучу каражаттар да көбөйүп калды, тамак аш да бир аз көбөйүп калды. Ошентип биз коронавируска кирип кеттик. Камчага эми ушул акыркы учурга кайрылалы да. Маселен, шайлоо жакындаган сайын шашылыш билдирүүлөрдү тараткан бигармандар көбөйүп бараткандай да. Ар түрдүү кыймылдарды түзө калып, ал эмес керек болсо биз чоң казатка аттанышыбыз керек, ойгонолу деп элди ойготууга аракет жасаган азаматтардын саны арбыды. Алар чын эле элди ойготкусу келип жатабы же өздөрү эми ойгондубу?
Айтайын дегеним, мурдараак тагыраак кызматта турганда эмнеге айтышпады? Сиз кандай ойлойсуз? Эми мындайда бул шайлоого байланыштуу болушу да мүмкүн. Бул ушу мына бүгүнкү өзүңүз айткан пандемияга байланыштуу болушу мүмкүн. Мен мына азыр 50-ге чыктым. Ушул убакытка чейин 2 ай, 3 ай мамлекетте монтип жаап токтотуп койгон убакытты көрө эле келем да. Бул биздин тарыхыбызда биринчи болуп атат. Мына 90-жылдардагы баягы улуттар аралык кагылышы болгондо, 2010 жылда улуттар аралык кагылышы болгондо, ошондо дагы 10 күн, 15 күн ашып кетсе 1 ай болгон. Так? Анда дагы мындай строго мындай жабылган эмес. Так? Ошондуктан мүмкүн ушунун негизинде болуп аткандыр. Мүмкүн шайлоонун негизинде болуп аткандыр. Бирок кандай болгон күндө дагы мен башынан эле айтып келе жатам, жана дагы да айтамын, бул сөзүмдөн мен танбаймын. Мамлекетте эң негизгиси биз ушул мыйзамдуулукту орнотушубуз керек да. Мыйзамдуулукту деп айтсаң эле элдин көбү карапайым элдер айтат, кайдагы мыйзамдуулук? Мына чоңдор мыйзамы жок эле талап тоноп атпайбы? Мына чоңдор мыйзамы жок эле бардык жерлерди басып алып атпайбы? Так? Булар мыйзамды бузса деле буларга эч кандай чара колдонбой атпайбы? Деп туура маселени коюп атышат да. А ошону колдонуп кетип аткандар болуп атат. Например, ошол эле чоң казат ошол чоң казат бул компаниябы, эмне эле бул чоң казат деген? Уюмбу не бул? Уюм. Чоң казат уюмунун негизи айткандары туура. Негизги айткан дары туура да. Жок, бирок ишке айтпады деген маселе турат да. Ишке ашыруу жолдору туура эмес айтып атышат. Биз буну аларга ачык айтышыбыз керек да. Ишке ашыруу жолдору туура эмес айтып атышат. Биз деген мына 10 000 адам менен барып туруп, бирөөнүн үйүнө барып туруп, анын үйүнө тоноп алабыз, ишканасын басып алабыз, анан кийин жерлерин мамлекетке өткөзөбүз деп. Даже басып алып, тартып алган күндө дагы ал адамдар мамлекетке өткөзө албайт. Мамлекетке өткүзүү, мыйзамдарды кабыл алуу, мыйзам чегинде мамлекетке чегерүү принциптери, процедуралары өзгөчө, башкача. Так? Анан эми биз жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, ошол баягы мыйзамдуулуктун чегинде өткөзөлү деген максат. Ал эми сиз айткан жанагы эмне үчүн мурдага айтышкан жок деп. Биз ар дайым ушинтип келебиз да. Мына буга бир мисал, бул биздин саясаттагы бир мисал. Акаев маалында баарын айтышчу эле, бул мына партократтар күнөөлүү деп. Партократтар, коммунисттер күнөөлүү деп, демократтар ошол партократтар жеңип келишти. Андан кийин Акаев куулгандан кийин булар Акаевчылар виноват деп чыгышты. Андан кийин Бакиев кеткенден кийин Бакиевчилер виноват деп чыгышты. Ар бири 5 жылдан ушинтип келишти срокторунда. Андан кийин мына Атамбаев кеткенден кийин Атамбаевдин өзү менен эле иштеп, Атамбаевдин өзү менен бийликте туруп, так, 5 жыл турду Атамбаев, 7 жыл турду бийликте, Атамбаев менен бийликте турушту. Атамбаев менен бирге мамлекетти башкарышты. Атамбаев менен бирге ушул бүт мамлекеттеги туура эмес, керек болсо өздөрү бүгүн айтып аткан кылмыштуу жолдорду чогуу жасашты дагы. Эми Атамбаев жаман деп аны сүрүп чыгарып коюшту. Анан кийин ушу Атамбаевчылар деген бир терминди дагы таап алышты да. Көрдүңүзбү? Бакиевчилер дегендей да. Көрдүңүзбү? Бул саясатчылардын, арам саясатчылардын ушундай бир арам ойлору көп болот экен да. Муну коомубуз мындай өзгөчө мындай бир баандай билиш керек да. Эч ким кепилдик бере албайт. Мына эртең 3 жылдан кийин бүгүнкү президент кетет жумуштан. 3 жылдан кийин президент кеткенден кийин 3 жыл деген тез эле өтүп кетет, көз ачыш мүмкүнчө эле. Туурабы? Кеткенден кийин башкалар чыгат. Мына ушул президент маалында туура эмес ушундай иштер болгон, мындай болгон деп. Ошондуктан эмне үчүн убагында айтылбады деген сөз бүгүн өтө актуалдуу да. Актуалдуу. Ошондуктан бардык нерсени убагында айтыш керек. Убагында айтыш керек, сиз айткандай. Убагында көзгө сайып көрсөтүш керек. Убагында чечимди кабыл алыш керек. Анан ушул акыркы кездери жогорку кеңештагы өкмөткө, спикерге мындай өтө сындарды айта баштады. Ал эми депутаттар болсо тескерисинче элдин эрмегине айланып калды, өздөрү күлкүгө кабылып дегендей. Бул абалга сиздин көз карашыңыз кандай? Биз эмнеге ушундай бир жашоого туш болуп турабыз? Мындайда бул мусулманчылыкта дагы айтат да. Ар бир адам өзүнүн ордун билиш керек. Ар бир адам өзүнүн ордун билиш керек. Бул жөнөкөй адам болобу, мамлекет кызматкер болобу, чоң мамлекеттик бийликте отурган адам болобу, депутат болобу, спикер болобу, премьер болобу, президент болобу, ар ким өзүнүн ордун билиш керек дагы, ордуна татыктуу болуш керек. Жогорку кеңештин депутаты деген адам сөзсүз түрдө билимдүү болуш керек.
Ал адам билимдүү болуш керек. Анын фундаментальный билими болуш керек жок дегенде. Профессиональный билими болбосо дагы фундаментальный билим болуш керек. А фундаментальный билим деген эмне деген? Бул мектепти жакшылап окуш керек ал адам. Ал адам университетти жакшылап бүтүш керек. Так? Ал адам турмушта жакшынакай сабактарды алыш керек. Эгерде ошону бүтпөй туруп, мына жогорку кеңеште азыр бүгүнкү күндө көпчүлүк депутаттар көчөдөн эле барып алышкан. Бири базарком, бири дагы удачно бир бизнес кыла койгон. Атактуу кишинин баласы. Да, же бир атактуу кишинин баласы боло койгон. Мен көптөгөн балдарды билем да, просто айтканга эми азыр мындай бир уялып калышаар деп өздөрүнүн мындай сыйпалатып айтам. Бирок аттарын айткан жокмун да. Мен көпчүлүгүн билем. Ошол жерде жогорку кеңеште негизинен мына азыркы поколение булар 90-жылдан кийинки университетти бүткөн балдар да. 90-жылга чейин мына биз бүтүп келгенбиз. Мына мен Россиядан бүткөнмүн. Россияда Томскидеги политехникалык университетти бүткөм. Бүгүнкү күндө ал научно-исследовательский институт болуп калды. Так? Ал жер эми өтө мындай гранды да, ушундай. Ал жерден көп адам бүтпөйт да, көп адам бүтпөйт. Ушундай мага окшоп бүткөндөр көп болчу. Россиядан ошол маалдарда 90-жылдарга чейин, 95-ке чейин даже бүткөндөр көп эле. Алар ушул Россиянын жер-жерлерине бүтүп, союз маалында жакшы билим алып, мектептерди 5 деген окууларга бүтүп, ушундай болчу да. Азыркы болсо, азыркы отургандардын көпчүлүгү көчөдө жүрүп бүткөндөр, заочный бүткөндөр көп. Мына жогорку кеңештин эгерде эми биз жогорку кеңешти сындайбыз да, себеби бул эл шайлаган адамдарды. Жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттарын мындай биографиясын карап көрсөңөр, көпчүлүгү сырттан бүткөндөр. Көпчүлүгү, мен эми муну жаман деп айтпаймын, физкультурный институт бүткөндөр. Же болбосо жөн эле бир коммерческий институт бүткөндөр. Так? То есть фундаментальный образование жок. Адамдын ички дүйнөсүндө болбосо, жүрөгүндө болбосо, көкүрөгүндө болбосо, мээсинде болбосо, ал кайдан чыгат? Ошол болгон нерсе чыгып атат да. Болгон нерсе чыгып атат. Ошондуктан бүгүнкү жогорку кеңештин деңгээли өтө начар дегенде мен да кошуламын. Ошол эле мезгилде мына адам ошондой жерге баргандан кийин сабак алыш керек да. Мына мурдагы албай калган билимдерин, мурдагы албай калган жөндөмдөрүн ошол жерде алганга аракет кылыш керек. Өзүн өзү өстүрүш керек. Адам ошол орунга барып отургандан кийин, кызматка барып отургандан кийин өзүн өзү өстүрүш керек да. Булар өзүн өзү өстүрбөй койду. Бир эле мисал мына жогорку кеңеште азыр өзүңүз айтып аткандай күлкүлүү кандай окуялар болуп атат. Күлкүлүү кандай жоруктар болуп атат. Спикерди канча биз сындап келдик. Жогорку кеңештин спикерин мен ачык айтайын. Бул жогорку кеңеш спикерин мен жумушка мен алганмын. Мамлекеттик жумушка биринчи мен алганмын. Мен министр болуп иштеп турган маалда бул ошол кайрылышып мага, анан мен бул кишини жумушка алгам. Бирок бул ошол менин кадрым. Менин кадрым, ал спикер бүгүнкү күндө менин кадрым. Мамлекеттик кызматка биринчи мен жумушка алгам. Бирок мен жумушка алган маалда бул Талас облустук МЧСтин баягы передвижной механизированный отряд деп коет, ПМО деп коет. Ошонун башчысы кылып алгам. Так? Ал жерде жакшы иштеди. Жакшы иштеди. Таласта биз 90-жылдан бери бир дагы мамлекеттик баягы мекеме курулбаган жерде биз МЧСтин 3 этаж зданиясын курганбыз. Ушул бала курган. Ошо Дастан курган ошону. Так, мен жетекчилигим астында. Ошол жерге Таласка биз бүт республикадан байланыша турган спутниктик связьды апарганбыз. Так? Ошол жерде жакшынакай кылып иштеген. Ошондо мен буган жумушка алганда деле айткам. Мен сага жумуш поручение берем, ушуну аткарсаң иштейсиң, аткарбасаң иштебейсиң депчи. Бирок ошону аткарды бул. Андан кийин бул мен муну Ата журт партиясынын негизинде депутат кылып келдим 2010-жылы. Так? Анан эми бул адам ладно, Таласта жүргөндө, тиякта жүргөндө ошол деңгээлде бул жакшы специалист болчу да. Жакшы специалист, жакшы эме болчу. Жогорку кеңеш келгенден кийин эми, жогорку кеңеш адам өсүш керек да. Өсүш керек. Депутат болуп отурасыңбы? Аракет кылып өсүш керек. Спикер болуп отурасыңбы? Демек сенин мойнуңда өтө чоң жоопкерчилик. Демек сен ошол жерде башың менен жер казасыңбы? Так? Же болбосо күнү түнү уктабайсыңбы? Же болбосо бир башка иштериңди таштап коюп туруп окуйсуңбу? Күнү түнү китеп окуп отурсаң дагы
адам өзүн өстүрмөк да. Андай кылбастан булар не кылып атат? Мен мына ачык айтайын. Булар не кылып атат? Булар депутат болду, шайланды. Биз деген депутат болуп турбуз, биздин чоң кызматка келдик, эми биз деген ушу жерге жашайт экенбиз деген маанини алып алышты дагы. Өздөрү өстүрбөстөн элге мыскыл болуп атат да. Мен ушуган мындай өкүнөм да кээде. Азыр сиз өзүңүздүн жогоруда сөзүңүздү айттыңыз да, мисалы 90-жылга чейинки окугандардын билим деңгээли мындай более ишенимдүүрөөк эле, анткени эл аралык окуу жайлардан же болбосо ошол маалдагы билим берүүнүн сапаты мыкты эле, ошонун натыйжасы деген ойду айттыңыз да. Мен берейин деген сурам, бүгүнкү күндө деле мисалы ошол АКШнын, Европанын менмин деген окуу жайларынан бүтүп келген жаштар жүрөт. Ошоларды эмне үчүн саясатка баруусуна же болбосо ошол азыр айткан жогорку кеңешке баруусуна мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй жатат? Бул эми чоң бир көйгөй да. Мен бардык эле мына кийинки 90 жылдардан кийинки балдарыбыз сабатсыз болуп калды айткандан алысмын. Андай эмес. Сабаттуулары бар, өзүңүз айткандай, чет жерден окуп келгендери бар. Кыргызстандан деле окуганда ушу зээнин коюп окугандар бар. Бирок жогорку кеңеш келгенде, мамлекеттик чоң кызматтарга келгенде ошол сабатсыздар түшүп калып атпайбы? Бул эмнеге? Бул жерде мамлекеттик кызмат калып атканда сен билимдүүсүң, сен сабатсызсың, сен жөндөмүң бар, сен жөндөмүң жок дебестен партияларга карап алып калды. Жумуштарга. Партияларга карап туруп депутаттарды алып келип калды. Так. Анан кийин бул мага жакын, бул менин жакыным деп туруп жумуштарга коюп калды. Азыр эле мына өкмөттүн эмесин курамын карагылачы. Өкмөтү тим эле жанын чыгарып, зыңкылдатып иштетип, мамлекет үчүн ар бир күндү, ар бир мүнөттү, ар бир саатты элдин пайдасын иштетем деген жигиттердин баардыгы көчөдө жүрөт. Жүрөгү таза, колу малынбаган эч нерге, коррупцияга кирбеген балдардын баардыгы, жөндөмдүү балдардын баардыгы көчөдө жүрөт. Ал эми жогорку кеңешке ошол эле өкмөттө болсо, жанакы эле менин жакыным, мен атамдын, айыштамдын баласы эле, ой мен тиякта болгондо мындай болду эле, тигиндей болду деген адамдар келип калды. Бул биринчиден системаны биз күнөөлөйбүз. Экинчиден, ачык эле айтайын, бийликте отурган адамдардын түздөн түз күнөөсү. Бүгүнкү мамлекеттин акыбалы, бүгүнкү күндөгү бийликте отурган адамдардын түздөн түз күнөөсү. Алар кадровый вопрос чече алышкан жок. Демек, кадр маселесинен аксадык. Өтө аксадык. Анан кийин жанагы ошол сиз айтып аткандай дүйнөгө, башка мамлекеттерге элдин арасында күлкү болбош үчүн, так, элдин жашоосун кайсы бир деңгээлде өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө билимдүү, жөндөмдүү, анан кийин ички көөдөнү таза адамдар керек да. Ошондой ички көөдөнү таза адамдарды, билимдүү, жөндөмдүү адамдарды тандап алыш дагы өтө чоң мындай жоопкерчиликти талап кылат. Биздикилер ага барбай атпайбы? Камчы ага айтсаңыз, анан кече эле мисалы жогорку кеңеште болгон окуяны айтайын. Маселен, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев төраганы баш кылып, өкмөттү төш кылып, силер болбодуңар, мен кеттим деп мандатын тапшырып койду да. Бул аракетке кандай баа бересиз? Бул кайсы бир деңгээлде бул мындай бир пиар ход да. Пиар ход кайсы бир деңгээлде. Бирок ошол эле мезгилде мен Исхак Абсаматовичти өтө жакшы билемин, өтө билимдүү, өтө мындай жөндөмдүү киши, өтө жакшы киши. Но эми мына бул эменин бүтүшүнө, жанагы жогорку кеңештин иштөөнүн бүтүшүнө мындай санап келсек 1 ай убакыт калды. 1 айдан кийин каникулга чыгат, ошол бойдон шайлоого кирип кетет. Ушундай маалда ушундай сөздөрдү айтпай эле кетсе унчукпай эле таарынса дагы унчукпай таарыныш керек эле да. Кээде адам ушундай болот да, таарынганыңды унчукпагандык менен билдиресиң да. Жок, эң кызыгы ушул маселенин мөөнөтүнүн бүтөөрүнө бир 2 ай же 3 ай калганда мына ушул кадамга баргандыгы сиз айткандай. Ушундан бери мына 3 жылдан бери жаңы президент отурат. 3 жылдан бери жаңы спикер отурат. 3 жылдан бери жаңы премьер-министр отурат. Так 3 жыл убакытта мамлекетти тим эле укмуш зыңкыйтып өзгөртүп койсо болмок да. Зыңкыйтып өзгөртүп койсо болмок. Ушу маалда ошолорда эми айтып келсе дагы өзгөртө албады, кыла албады, ошо маалда кетиш керек эле да. Анан эми 1 ай калганда кетиш бул кандай алтын сөздөрдү айтсаң дагы мындай жукпайт да. Жукпайт. Ал эми мамлекетке жанагы айтып атышпайбы? Ой, убакыт керек,
дагы кичине убакыт керек, тынчтык керек, стабилдүүлүк керек. Макул, стабилдүүлүк болсун, тынчтык болсун. Биз унчукпай отурабыз мына. Унчукпай отурабыз, кой стабилдүүлүк болсун, кой тынчтык болсун. Кой мына азыр келгендер жакшы иштейт экен, булар сону ишти кылат экен деп. Кыла алышпады го. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Ачык мамлекетте элге ачык айтышыбыз керек. Бүгүнкү иштеп аткан бийликтин результаты жакшы болгон жок. Жакшы болгон жок. Мындан ары жакшы болуп кетишине бир фундамент дагы жок болуп атат да. Мына ушунча жыл, 2-3 жылдан бери булар фундамент курду. Баарын даярдады, баарын сонун кылды. Эми азыр скачок болот деп айтайын десең, ушул фундамент да жок болуп атпайбы? Сиз азыр маселен ушундай бир фундамент жок, мындан ары мындай бир өнүгүп кетишине мындай ишеним болбогондой пикирди айтып атасыз да. Ушул учурдагы президент болуп келишине сиздин дагы таасириңиз чоң болду эле. Анан сиз кандай үмүттөрдү күттүңүз эле? Алар менен кантип кызматташууга бардыңыз эле деген. Биз мындайда ар бир адам үмүт менен жашайт да. Үмүт менен жашайт. Эртеңки күндүн үмүтү менен жашайбыз да. Эгерде бир депутатты шайлаганда деле, президентти шайлаганда деле биз үмүт кылабыз да. Ушул адам жакшы иштеп берет. Ушул адам бир элге, журтка, мамлекетке пайдасын тийгизет. Керек болсо мен ушинтип ойлогон элем да. Мына мен ачык айтканда, ачык сүйлөйүн, мен ушинтип ойлогон элем да. Буюрса бизден ошол президентибиз Сооронбай Шарипович келип президент болсо, мамлекетибиз оңолуп, мамлекетибиз туура жолго түшүп, тез эле өзгөрүп кетебиз деген ишенич менде болгон. Бул ишенич чын айтканда азыр деле бул ишенич кетип калды деп мындай айтышым болбойт. Кайсыл бир деңгээлде ошол ишеничтер дагы деле бар. Но бирок ишеничтер азайып атат да. Азайып атат да. Себеби ишеничтин бардыгы жөндөн жөн сөз менен боло бербеш керек. Бул бардыгы результат менен, жыйынтык менен байланышыш керек да. Жыйынтык болбосо, результат болбосо, мына элибиздин жашоо турмушу оңолуп кетпесе, элибиз көпчүлүк, может быть, бир нече адамдын, жүздөгөн адамдардын турмушу оңолгондур. Ошол бийликтин тегерегиндегилердин. Бирок миллиондогон адамдардын турмушу оңолгон жок да. Миллиондогон адамдардын турмушу оңолмок турбай, кайра артка кетип калды да. Муну биз кантип жашырабыз? Мен канчалык мактап, канчалык жактап, канчалык көтөргөнүмдө дагы миллиондогон адамдардын турмушу бизге айкын мисал болуп турат да. Ошондуктан биз үмүт менен жашайбыз, үмүт менен биз шайлаганбыз. Бүгүнкү күндө мен ачык айтайын, ачык, так жыйынтыктарды биз көрө элекпиз. Ошондо кээде бардыгы айтышат да, мага деле айтышат. Азыр деле көп адамдар жолугуп, менен эл арасында мына ар дайым жолугуп айтышат да. Сиз ошондо Бабановду шайлаганыңызда, же Бабанов менен барганыңызда Бабанов президент болот эле дагы. Результат жакшы болот эле дейт да. Деп айтышат да. Деп айтышат да. Анан мен айтам, аны деле билбейбиз. Мүмкүн Бабанов шайланганда мындан да жаман болуп кетер эле. Биз кайдан билебиз? Мындан да жаман болуп кетер эле. Мени көп айтат да, сиз ушу президентке чуркап, ушундай кылдыңыз деп мени керек болсо элдер дагы катуу урушат да. Анан мен айтам, мүмкүн Бабановго чуркаганда мындан да жаман болуп кетсе эмне кылат элеңер? Анда дагы мени сөгөт элеңер. Так? Ошондуктан бул мамлекеттин башына келип, мамлекетти башкарып, же болбосо элге кызмат кылыш өтө жоопкерчиликтүү, кыйын маселе да. Мында сиз тигини колдоп койдуңуз эле, муну жактап койдуңуз эле деп сырттагы адамдарды күнөөлөбөстөн, ошол болгон адамга тикеден тике, түздөн түз суроону бериш керек. Эмне үчүн жыйынтык болбой атат дегенге. Шайлоонун алдында ошол өзүңүз айткандай республика менен ата журт бирикти. Анан президенттик шайлоого келгенде, мисалы, сиз Сооронбай Шариповичтин командасы менен иштедиңиз, ошол команда менен жүрдүңүз дегендей. Бүгүнкү күндө ошол Бабанов менен мамилеңиз кандай? Партияңыздар бирикти эле. Биз Өмүрбек Токтогулович экөөбүз түзгөн Республика ата журт партиясы бул Кыргызстандын тарыхында эң бир сонун түзүлүш болду да. Себеби дегенде түндүк менен түштүктүн проблемасы бизде бар Кыргызстанда. Ошол түндүк менен түштүк проблемасын кайсыл бир деңгээлде биз чечкенбиз. Биригүү жолу менен чечкенбиз да. Мындай уникалдуу биригүү буга чейин да болгон эмес, бизден кийин да болгон жок да. Адамдар өздөрү менен өздөрү биригиши мүмкүн. 2 адам, 4 адам, 6 адам биригип алып, бир чогулуп алышып, акчаларын топтоп алышып, анан партия түзүп алышып, парламентке барышып, монтип келжиреп отурушат. Болушу мүмкүн. Бирок
коомду бири-бирине бириктириш ал эч кимдин колунан келбейт да. Биз муну өмүрөк токтогулчу экөөбүз жасадык. Жолдун соңуна чейин чогуу барбаганыңыз себеби эмне? Жок, биз бардык. Аягына чейин чогуу бардык. Биз Республика Тажурт партияны жасадык, топтодук. Түштүк менен түндүктү бириктирдик. Так? Мен түндүктө ушунчалык жалындуу жүрдүм, элдер колдоду. Өмүрөк Токтогулович түштүктө жүрдү, жалындуу, элдер колдоду. Биз ушинтип отуруп, баягы Атамбаевдин эң күчүндө турганда, Атамбаев тигиле ошол маалда карап койсо, кээ бир чиновниктер жыгылып калчу. Карап койсо жыгылып калчу. Ошондой Атамбаев күчтүү турган маалда биз Өмүрөк Токтогулович экөөбүз биригип туруп, Республика Тажурту алып келдик. Алып келгенде дагы экинчи орунду алып келдик. А мүмкүн биз көп эле алгандырбыз. Бир экинчи орунга бизди түшүрүп коюшту. Так? Ошентип биз максатыбызга жеттик. Бирок эми турмуш деген ушундай экен, турмушта ар түрдүү маселелер болот экен. Шайлоого 3 күн калганда мени негизсиз мени шайлоого катыштырбай коюшту. 3 күн калганда. Кылмыштын негизинде. Кылмыш ишти мына бүгүнкү күнгө чейин мондай кылмыш иш менин атым ачылган эмес, кылмыш иш по факту ачылган да. Биринчиден. Экинчиден ошол маалда жанагы эч кандай мамлекеттик органдын чечими жок эле. Соттун же башка бир мамлекеттик органдардын чечими жок эле. МВД берген справка менен Борбордук шайлоо комиссиясы мени четтетип койгон да. Жөн эле бир справканы. Ушул жерде ушундай конфликт болуптур. Ушул жерде мындай кандидаттар катышыптыр. Биз мындан ары ушуну тактайбыз деген справка берген. Ошонун негизинде эле мени шайлоодон четтетип койду да. Андай болбош керек. Соттун чечими болсо, бизде ошол шайлоо кодексине так жазылып турат. Кандидаттын укугу корголуш керек. Так? Андан кийин мына эмне болду? Мени шайлоого катыштырбай койду. Кийин барып следователь менен сүйлөшсөк айтат, биз сизге иш козгогон эмеспиз дейт. Биз по факту козгогонбуз дейт. Азыр расследование кылабыз, ким күнөөлүү болсо жоопко тартабыз, күнөөсү жок болсо эч кандай маселе жок. Эч кимибиздин күнөөбүз жок экен, мына маселе бүттү. Ошонун сыңарындай мен ошентип баягы марага жетпей калдым. Мен сыртта калып кеттим. Бабанов парламентке кирип кетти. Анан баары бир деле мындай разница болуп калат экен да. Анан недовольстволор чыга баштады. Мен ошондо ачык эле айттым. Эмне үчүн менин маселемди көтөрбөйсүңөр деп. Так? Булар көтөрөбүз деп көтөрбөй коюшту. Бир да жолу бир жерде айтпай коюшту. Мен ошого айттым. Раз, значит, мени жөн эле колдонгон турбайсыңарбы деп мен тетирип басып кеттим. Анан булар тетирип басып кетти. Ошентип отуруп биз президенттик шайлоодо чогуу болбой калдык да. Бирок ошол эле кезде бул жанагындай жаш баланын эле таарынычындай болуп калды да. Биз азыр деле Өмүрөк Токтогулович менен мамилебиз жакшы. Үй бүлөлүк катышыбыз бар. Бири-бирибизге болгон жылуу мамилебиз бар. Ошондуктан бул жерде бир жаман нерсе айта албаймын. Дагы менде бир суроо турат да, маселен ошол мурдагы президенттин тушунда депутаттарга же мамлекет кызматкерлерге мындай бир кылмыш ишин козгоо бир модага айланды да. Анан дээрлик депутаттардын көпчүлүгүнө кылмыш иши козголду, акталып чыкты. Бирок аябай мындай бир бүгүн эл арасында мындай өкүнүчкө айланып, өксүккө айланып турган жагдай Садыр Жапаров эмдигиче акталбай жаткандыгынын себеби эмнеде? Сиз кандай ойлойсуз? Эми мындайда Садыр Жапаров экөөбүзгө кылмыш иши козголуп биз отуруп чыккандан кийин биз акталып чыктык. Биз ушул акыркы мындай айтканда современный политика деп коебу, не деп коет мына? Мындай кыргызча которуп берчи сен. Азыркы тил менен алганда азыркы саясий мына бүгүнкү мына ушул акыркы жылдардагы 10 жыл, 20 жылдын ичинде акыркы саясатта түрмөдөн түздөн түз сот залынан акталып чыккан саясатчылар биз болдук да. Биз болдук. Калган саясатчылар чыккандан кийин акталды, кебирлери баягы соттон чыгып атканда жанагы күнөөлүү болуп чыгып анан кийин акталып атышты, башка болуп атышты. Бирок сот залынан так соттун чечими менен акталып чыккан биз гана болдук да. Мен, Садыр Жапаров, Талант Мамытов үчөөбүз болдук.
Үчөөбүз болдук. Себеби ал жерде бизди ошол күнөөлөгөн кылмыштын эч кандай составы болгон эмес. Жөн эле бизди саясатчы катары канатыбызды кайрыш үчүн Атамбаевдин тарабынан камалганбыз да. Так. Бирок мен элиме азыр дагы ыраазычылык билдиремин, айтамын. Биз камалган күндөн баштап чыкканга чейин эли журтубуз тынган жок. Айрыкча мына ошол Жалал Абад облустунун жашоочулары, Жалал Абад шаарынын, Сузак районунун, теге эле ушул Ош облустук ушул түштүк жергесиндеги биздин шайлоочуларыбыз ушул мен үчүн өтө каттуу туруп беришти да. Мен муну өтө сыйлайм, муну өтө барктайм жана муну мен али актай элекмин да, актай элекмин. Ал эми Садыр Жапаров азыр отурган кылмыш иши бул башка кылмыш иш. Бул башка кылмыш иш. Бул боюнча Сиз күнөөлүү экенине ынанасызбы? Жанында жүргөн киши катары. Себеби дегенде мен буга ынанбаймын. Себеби дегенде Садыр ошол кылмыш ишин буган мындай жабыштырып атышат. Бирок ошол кылмыш болгондо, кылмыш болгон маалда Садыр ал кылмыштын жанында болгон эмес. Садыр ал кылмышка тиешеси болгон эмес. Садыр ал кылмышты башкарган эмес. Эгер кылмыш болсо дагы, так, ал такыр эле башка жакта болгон. Муну ошол сен ошо башка жакта туруп муну башкаргансың дегендей бир мисал менен камап коюшту да. Так. Бирок ошол жерде башкаргандык муну эч кандай бир күнөөлөрү, далилдери болгон эмес. Райым сурап кайрылганына карабастан бошотпой аткан эмне? Эми муну Атамбаев камаган да, ошо убагында. Билесиз да, балдарын сабап жүрүп камаган. Эми ладно, ал камалды. Эми азыр жаңы бийлик келбедиби? Жаңы бийлик келбедиби? Так. Биз өзүбүз шайлаган, биз чуркаган, биз аракет кылган, биз сүйгөн жаңы бийлик келбедиби? Ушулар ушуну бир мындай объективный караш керек эле да. Андан бери канча саясатчы түрмөдөн чыкты. Мен санап берейин. Бектур Асанов, Бекболот Талгарбеков, Кубанычбек Кадыров жана башка бир 10-15 жакты саясатчы түрмөдөн чыкты жаңы бийликтин тушунда. Эмне болуп чыгышты? Бири мунапыска илешип чыкты. Бири жаңы кабыл алынган кодекстин, кылмыш кодексинин негизинде жаңы жагдайлар менен чыгышты. То есть баары чыгышты. Мына кече күнү дагы бир бала чыгып тур, Арпачиев деген. Баягы $100,000 взятка алып, анысы далилденип, ошонун негизинде бул 10 канча дагы жылга, мен азыр эсимде жок. 10 жыл, 15 жылга камалып, коррупция, взяточество менен колго түшкөн адам камалып, ошол кече дагы алдаган чыгыптыр. Эмегечи, камактан чыгыптыр. Бирок Садыр чыкпай атты. Жападан жалгыз Садыр Жапаров калды да түрмөдөчү. Эмнеге? Бирок ошол эле мезгилде Алла Таалам Садыр Жапаровдун мойнуна өтө оор сыноолорду берди да. Мына Айштабыз өттү. Садыр Жапаровдун атасы өттү. Садыр Жапаровдун апасы өттү. Мен ушуларды эстегенде жүрөгүм ооруп, жүрөгүм ыйлайт да. Кээде эркек болуп турсам дагы, кээде өзүм дагы ыйлап жиберем. Андан кийин башканы айтпайын, Садыр Жапаровдун чырактай болгон 23-24 жашка чыккан Дастан уулу өттү. Бул не деген таш боордук? Бул не деген тагдырдын таш боордугу? Ушулга бир адамдык мамиле кылып туруп, ушунчалык бул бала сыноого кабылды. Эми биз пенделер Алла Тааланын сыноосуна кабылды. Эми биз пенделер буга колдон келген жардамыбызды берейли деп туруп жардам кылып коюшпады да. Мен бир нече жолу кайрылдым. Бир нече жолу сурандым. Андан сырткары Садыр мына өзү ырайым бериңиз деп жападан жалгыз Садыр гана жазды. Ырайым бериңизчи мага, мен чыгайынчы депчи. Ошону дагы мен барып суранып жүрүп жаздырдым. Садыр, жаз досум. Жаз. Бала чакаң кыйналды. Мына тууган уругуң кыйналды. Сен өзүңдү ойлобо. Өзүңдү эле ойлой бербе. Мейли сени бирөөлөр жаман айтсын, ай бул ырайым сурап чыкты десин, башка десин, жазчы, чыгып алчы деп барып жаздырдым эле. Андан бери, ал жазгандан бери мына 6 ай убакыт өттү. Ошонузду карал элек. Же отказбай келген жок, жок биз чыгарбайбыз, биз ырайымды карабай койдук деп же болбосо карап туруп чыгарып бир жыйынтыгын чыгарып берген жок. Сиз массалык маалымат каражаттарынын бирине берген интервьюңузда мен мамлекеттин бир да кирпичин алган эмесмин, мамлекеттин мүлкүнө кызыкпа деп атам тарбиялаган, алууга бир топ мүмкүнчүлүгүм болгон, бирок алган эмесмин депсиз. Аныңызга бали дейли.
Бирок Жалал Абадта Союздан калган бир топ мамлекеттик ишканаларды ээлеп алгандар бар дедиңиз да. Кыргыз айтат, ала кушту атынан атоо керек деп. Алар кимдер? Эгер билсеңиз, көрсөтүүбүздүн аты айтпасаңыз болбойт деген. Эме, туура айтасыз да. Мен дагы бир жолу ушул оюмду мындай так кайталап подтвердить этип айтамын. Бүгүнкү күнгө чейин Аллага миң калла шүгүр, мен ушул тагдырыма ыраазымын. Бир дагы мамлекеттик бир сотук жерди мамлекеттен кызматымдан кыянаттылык кылып пайдаланып, жеңил желпи кылып, тааныштарым аркылуу, башкалар аркылуу алган жокмун, сатып алган жокмун. Эгерде мен жерлерди сатып алсам, бизнестерди кылсам, только жеке адамдардан гана, коммерциялык негизде гана, бизнес негизде гана жасап келдим. Дагы айта турган жерим, мына мамлекеттин мал мүлкү тонолду, сатылды. Бир кирпичти мамлекеттен приватизация кылган жокмун. Мен бир жагынан ушул тагдырыма ыраазымын. Рахматымды айтамын. Бул мен ата-энемден берген тарбиясы. Мындан ары да ошондой кылам. Мен өткөндө эле айттым эле бир телевидениеге. Азыр дагы айтып коеюн. Мен бала чакама дагы айтамын. Бирөөнүн байлыгына көз артпастан, айрыкча элдин, мамлекеттин байлыгына көз артпастан, ошо элдин, мамлекеттин байлыгын топтогонго, көбөйткөнгө, жашаган коомуңдун күчтүү болгонуна салым кош деп айтам. Аны талап тонобостон. Себеби жеке адамга бар нерсе жетет. Мен мүмкүн кээ бир ошо приватизатор, прихватизаторлордой бай болбосом дагы, аларга окшоп 10-15 завод, фабриканы, жүздөгөн гектар жерлерди тартып алып, то есть мамлекеттен бекерге эптеп сатып алып, баягындай куулук кылып бай басам дагы, алардай бай болбосом дагы, мен Кудайга шүгүр баймын. Жеген тамагым, кылган ишим, элге кала турган кайрымдуулугум Алла Таалам берип атат, мен ошону жасап атам. Ошондуктан ал эми сиз айткандай кайсыл адамдардын атына талайлас деп атасыз. Муну мен атап алсам деле көп бардыгы билишет. Муну атап атпай. Мына сыймык бул жагынан эре экен. Ачык айтыш керек. Сыймык бул жагынан эре экен. Конкреттүү түрдө адамдардын фамилиясын айтып туруп, ушул деп айтты. Мен эми сыймык бир баягы атырылып чыккан балдардан болсо, мен саясатчымын да. Ошондуктан азыркы күндө ошо телевидение туруп алып туруп, паланча ушунча завод, фабрикаларды алып, тияк-бияк кылып койду деп атын атаган мага бир этикалык жактан туура келбейт да. Мен ачык айтайын, туура келбейт. Мен бир адамдардын фамилиясын азырынча атабай эле коеюн да. Уруксат берсеңиз. Алда шайлоо келатат да. Анан сиз жетектеген ушул Ата журт партиясынын аракети кандай? Демейде бир партия менен бирге калчу адатыңыздар бар эле. Кандай болот алдыда? Биздин адатыбыз жок бирге калчу. Адатыбыз жок. Биз эгерде бириксек, алдыбызга максат коюп биригебиз. Мына биз бир гана жолу биз Республика партиясы менен биригип Республика Ата журт партиясын түздүк. Ошондо жеке мен өзүм түздүм. Бабанын экөөбүздүн гана салымыбыз. Мага эч кандай саясатчылардын салымы тийген эмес. Түздүк, ал өзүнүн максатына жетти. Бүгүнкү күндө Республика Ата журт партиясы бар. Республика партиясы бар жана Ата журт партиясы бар. Биз ушул 3 партиянын кайсынысы менен кетсек да боло берет да. 3 партия тең бизге мындай бир жакын партияда жүрөгүбүзгө. Ата журт менен кетсек да боло берет. Республика партиясы менен кетсек да боло берет. Республика Ата журт партиясы менен кетсек да боло берет да. Кайсынысы менен барасыз? Биз азыр ушул маселени чечип атабыз. Мүмкүн мурдагыдай эле Республика Ата журт менен барарбыз. Мүмкүн ар кимибиз өзүбүзчө партиялар менен барарбыз. Кандай болгон күндө деле бул 3 партия тең юридикалык жагынан даяр партиялар, эл колдогон партиялар, үчөө тең, 3 партия тең. Өзүнчө болгондо дагы, чогуу болгондо дагы парламентке өтүп жеңип келген партиялар. Эл арасында кадыр барка алып, эмгеги сиңген партиялар да. Ошон үчүн Алла Таалам буйурса, мына орозо күндө олтурабыз, Кудайым буйруп, ал кулум десе, биз да ошо парламентке келип, бүгүнкү саясий чөйрөнү, бүгүнкү сабатсыздыкты, бүгүнкү элге болгон кайдыгерликти өзгөртөбүз деген үмүттөмүн. Айтсаңыз, ушул сизди Кыргыздын чыныгы мекенчил уулу деп билебиз. Айтканым аймактарда болгон ар бир көйгөйдө сиздин атыңыз көбүрөөк аталат. Айтсаңыз, эмне үчүн ушул коңшулар менен чек арабыз 30 жылдан бери такталбай келет?
Буга сиз кандай ойдосуз? Эми бул проблема дүйнөлүк масштабтагы проблема да. Муну бир эле Кыргызстандын проблемасы деп чечпеш керек. Бирок ошол эле мезгилде биз башка өлкөлөр менен кайсы бир деңгээлде такталыш керек. Угуп турсаңыз, ошол эле мезгилде биз мына башка өлкөлөр менен тактап алдык. Казакстан менен тактап алдык, Кытай менен тактап алдык. Так? Башка мамлекеттер менен тактап алдык. Эмне үчүн биз Өзбекстан, Тажикстан менен тактай албайбыз? Так? Себеби буга көңүл бурулбай келет. Ошо бийликте отурган адамдардын эсебинен көңүл бурулбай келет. Мен фамилияларын, аттарын же ошол эле бийликте отурган адамдарды кайталап айтып отура бербейин. Ким бийликте отурса, мамлекетти башкарып турса, ошолордун кайдыгерлигинен болуп атат. Кайдыгерлигинен болуп атат. Мына ачык айтканда ошолордун кадрдык саясаттын жоктугунан болуп атат. Элибиз ошондон азап, запкы тартып атат. Запкы чегип атат. Биз канча жолу айттык. Ошо Баткендин эмесин чечейличи, чек арасын. Элибиз миңдеген, миллиондогон элибиз кайрылып атат. Чечип бериңизчи ушуну деп. Эмне үчүн чечилбей атат? Кайра-кайра ок атылат. Кайра-кайра адамдар жабыркайт. Кайра-кайра мына аскер кызматкерлери жабыркайт. Ошону кайталап коюп, муну мен көп эле эме кыла бербейин, убактым өтүп кетсе кийинки чечер деп таштап келетишет. Мындай болбош керек. Биз бул проблемага түз карашыбыз керек дагы, бул проблеманы чечкенге аракетти жасашыбыз керек. Ошол эле кадр маселесин. Ошол эле кадр маселесин. Мына эмеге Баткенге контрабанданы айтып атышат. Эмне үчүн контрабанданы токтотуп алышпайт? Тоба кылдым. Эксперимент үчүн. Мага бир айга берсинчи ошол жерде. Бир эле айга берсин эксперимент үчүн. Мына сен ошол жерде мына полномочия менен ушул ишти аткарчы деп. Бир айда бир чычкан жорголотпойт болчумун. Чычкан жорголотпойт элем. Ошол жерденчи. Не то что там фуралар бир күндө ондогон, айына жүздөгөн, миңдеген фуралар эмес, чычкан жорголотпой кармайт элем. Ошол жердечи. Бир эле айда. Мен 2 ай, 6 ай, 1 жыл, 3 ай, 3 жыл деген жерим жок. Бир айда результат кылмакпыз да. Бирок бизде ошол жака жакын жолотпой атат да. Биз ошол жака ал жерге ошол ишти бүтүргөнгө, бүтүрө ала турган адамдарды апарбай атат да. Эмне үчүн? Демек, ошол жерде ошол адамдардын өзүнүн чоң кызыкчылыктары бар. Себеби деген ал жерде наркотрафик өтөт. Кыргызстанга келген наркотрафиктин эң чоң багыты Баткен аркылуу өтөт. Так, Лейлек, Баткен болуп өтөт. Мүмкүн ошондон коркуп аткандыр. Мүмкүн бул эл аралык чоң мафиядан коркуп аткандыр. Кимдир бирөөлөр. Туура, эгерде мен ошол жерге барып кала турган болсом, аны дагы куйругун басмакмын. Аны да токтотмокмун. Анан жакында эле мисалы Кыргыз-Тажик чек арасында үйү күйгөн аксакал ата менен апага абалын сурап барганыңыз, аларга турак жай салып берүүнү өзүңүз көзөмөлгө алганыңыз айрым маалымат булактарында баймабай айтылды да. Бул иштер кандай болуп жатат? Мен али бара элекмин. Ошо барайын деп баарын топтоп, каражат топтоп, кармап отурамын. Эртең Кудай кааласа 2 күндөн кийин айт болот, айттан эртеси күнү барам. Эл менен жолугушамын. Ошол апабыздын баатыр 11 баласы бар, баатыр экен. Мен дагы апам 11 баланы төрөп өстүрдү. Ошол апабыздын баласынын үйүнү ордуна коюп, менен сырткары көп адам жардам берип атат. Азыр Россиядан келип жардам беришти. Мына биздин Жалал Абад шаарынан эле баягы Тынар Курбаналиев инибиз жакшы инициатива көтөрүп, мүмкүнчүлүгүнө жараша колунан келген жардамын апарып берип келди. Россиядан бирөөлөр келип жардамын берди. Эми ошолордун баарын топтоп алар азыр ишти жасап баштап атышат. Кудай буйрса, мен дагы өзүмдүн чоң жардамымды даярдап отурамын. Үй бүтүп канча сумма каражат жок? Эми аны мен айтпайм, бирок эң көп сумманы мен апарам. Ачык эле айтайын да, эң көп сумманы мен апарам. Аксакал ата менен апанын үйү бүтүп калат. Үйү бүтөт. Кудай буйрса, мен ошол үйү бүтүп, жакшынакай болуп, сонун үй курулуп, ошол жерде бардык керектүү, ал үй эле өрттөлгөн эмес, үйдүн ичиндеги бардык жашоого керектүү нерсе баары өрттөлгөн. Төшөнчүнөн баштап мебель, 5 нерсе калган эмес, идиш аяктардан бери. Ошолорунан бери карап алып берип, шартты түзүп, ошол жерге бүткөнгө чейин мен көзөмөлгө алам. Мүмкүн эртең барганымда берген тыйыным агы баардыгы жетпейттир. 1 айдан кийин дагы барам, 2 айдан кийин дагы барам. Кудай кааласа күзгө чейин ал жерде мощный кылып бүтүрүп киргизип коям.
Кудайдын улуу күнүндө тилеген тилегиңизди, ойлогон ой максатыңызды жараткан өзү кабыл кылсын деген ойду айталы. Камчыбек мырза, менде дагы бир мындай суроо болуп атат. Сизди эфирге чакырсам түз эфир болобу же записпи, өзүңөргө керектүү жерин алып монтаждап койбойсуңарбы деген күмөн санап алды да. Эмне үчүн? Себеби мындай да, билесиздер да, мен мындай ачык саясатчымын да. Мен ачыкты ачык айтып, болгонду болгондой айткан, анан кийин эч кимге бир мындай артынан бычак сайбаган адаммын да. Анан кийин ушу өзүмө дагы артыман бычак сайбаса экен деп аракет кыламын. Себеби азыр көптөгөн журналисттер, бул жеке бир компаниялардын, жеке бир саясатчылардын, жеке бир партиялардын журналисттери болуп кетпедиби? Анан ошолор мындай кээде мындай айтып атканыңда, ачуу сөздү айтканыңда өздөрүнө жакпаса кыркып коюшат, бир нерселерди анча-мынча кошуп коюшат. Ошондон үчүн мен сизден сурандым да. Бирок ошол эле мезгилде мен ачык эле айтайын, сиз деле айтсаңыз керек, бир дагы суроону даярда деп айтпадым. Мага керектүү суроону даярда, мага керектүү суроону бер, керектүү суроону, керексиз суроону бербе деп айткан жокмун. Туурабы? Биз ошол эле учурда сиздин ошол каалооңузду эске алып, атайын Facebook баракчабызда түз эфир иштеп жатат. Ошо дагы менде мындай бир суроо жаралдат. Эл арасында оппозициялык маанайдагы 7 канал, Камчыбек Ташиевдики азыр башка бирөөгө өтүп кеткен деген кептер айтылат да. Ал эмес жаңы ачылган Регион деген телеканалдагы сизге таандык деп жүрүшөт. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар? Эми чын айтканда мен өзүм ушул маалымат каражаттарына аркы жүрөгүм менен жакыныраак адаммын да. Себеби ачыктык болсо экен, маалымат бир чоң бир ар дайым маалымат элге жетип турса экен деген бир чоң үмүтүм бар да. Жашырылып калбаса экен деген. Маалымат мейкиндиги кеңири болсо экен деген оюм бар да. Себеби бунун биз запкысын 2010-жылы тартканбыз. 2010-жылы канчалаган баягы айрыкча мына улуттар аралык касташууда канчалаган фактыларыбыз калып кетти. Эч ким эч жерде эч нерсе тартпайт. Эч ким эч жерде эч кандай маалымат бербейт. Бир гана ушул убактылуу өкмөттүн жамандаган КТР аркылуу туура эмес маалыматтары гана кетип турду. Ошондон кийин мен өзүмө максат койгонмун. Ушул Жалал Абад жергесинде, Түштүк жергесинде бир маалымат мейкиндигини, ачык, так маалымат мейкиндигин түзсөм экен деген бир максат койдум эле да. Ошол максатка жетип, биз 7-каналды түздүк, 7-каналда иштеди, бутуна турду. Бул деген эми мындай ар дайым эле жаныңда алып жүрө турган балаң эмес да. Балаң эмес да. Анан биз аны мындай саттык, ачык эле айтайын. Башка бирөөгө саттык, ал адамдар алды. Но бирок азыркы күндө бул дагы ошол бүгүнкү күндө бизге жеткен так маалыматтар боюнча 7-канал ушу бийликтин каналы болуп калыптыр деп атышат. Деп атышат да. Анан эми менин азыр 7-каналга эч кандай тиешем жок. Регион боюнча туура Регион каналын түзүүгө мен жардам бердим. Мен түздөн түз ошол жерде өзүм катышуучу же ошонун башкаруучусу же ошонун бир эмеси болбосом дагы мен жардам бердим. Жардам бердим, бардык жагына жардам берип колдодум. Эми азыр өздөрү бутуна туруп кетип атышат. Бирок журналисттерге барып, муну чыгар, муну чыгарба, муну койбо деген сөз жок. Журналисттер өздөрү мыйзамдын чегинде иштерин аткарыш керек. Мен дагы ушул айтайын деген оюм ушундай эле. Маселен, сиз азыр регионго мисалы каржылаган киши катары, көмөк көрсөткөн киши катары барып өзүңүздүн условияңызды койбойсузбу? Анткени мына биздин каналдагы буюрса жакында ишин баштаган канал эч кандай бир саясий партиянын же саясий кишинин, бир жеке кишинин кызыкчылыгын көздөбөйт. Биз ошол нерседен коркобуз да. Маселен, бирөөнүн акчасын алгандан кийин ошол нерсеге көз каранды болуп калабыз. Биз ошон үчүн жок, алардын акчасын албайбыз деген бир позицияда турабыз да. Анан ушул сиз ошол жака бир каржы жумшап аткан киши катары өзүңүздүн условияңызды койбойсузбу? Мен эч кандай ал жерге шарттарды койбойм. Буну чыгар, муну чыгарба, тияк бияк деген сөз жок. Бул биринчиден. Экинчиден, туура эми каналды финансировать эткенден кийин, жардам бергенден кийин, бутуна турган жардам бергенден кийин алар мен жөнүндө маалыматтарды чыгарып турушат. Себеби дегенде мен жөнүндө маалыматтарды башка мамлекеттик каналдар чыгарбайт. Мына акыркы 10 жылдан бери мамлекеттик каналдар мен жөнүндө маалымат чыгарбайт да. Мен ойлодум эле мына 3 жыл алдын ошо жаңы бийлик келсе ушул эми өзгөрөбү депчи. Өзгөргөн жок да. Өзгөргөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин КТРден, мамлекеттик каналдардан жамандаса жамандайт. Жаман жагын көрсөтсө жаман жагын көрсөтөт. Бирок бир да жолу жакшы жагын көрсөтүп коюшпады да. Бир да жолу. Мен эми мактанып айтпайын, бирок мен ар дайым эл арасында күндө колуман келген
ошол мындай кайрымдуулугум кылам да, күндө. Бул 2 күндө, 1 күндө эмес. Бирок ошонун бир дагы акцияны КТР же ушу мамлекеттик телеканалдар, радиолор берип койгон жок, чыгарып койгон жок. Ушул жагынан биз мамлекеттин өзүмчүлдүгүн, мамлекеттин маалыматты жашыргандыгын, өзүнө керектүү маалымат чыгарып, керектүү эмес маалыматты жашыргандыгын мына коомубуз күбө болуп атат да. Ошондуктан мына силерге окшогон, регионго окшогон, 7 каналга окшогон телеканалдар, мындай маалыматтык борборлор иштеш керек. Иштеш керек. Мына сиз айтып атпайсызбы, бизди эч ким каржылабайт, биз эч кимге мындай баш ийбейбиз депчи. Бул эң туура. Бирок ошол эле мезгилде, эгерде туура адамдарды тапсаңар, силерди каражат берип туруп, заставить этпей турган, өзүнүн адамдык сапатын тебелеп кетпей турган адамдарды тапсаңар, силерге деле жакшы болмок. Ошол учурда мисалы акыркы маалыматтарды окуп жүрөбүз. Сиздин уулуңуз Италиянын футбол командасы менен келишим түзгөнүн, ал үчүн сиз сыймыктанганыңызды, албетте ал бир гана сиз үчүн эмес, жалпы кыргыз үчүн сыймык болушу бул талашсыз. Айтсаңыз, уулуңуз кайсыл команда менен контракт түздү жана ал кандайча болду? Мен жеке өзүм көптөгөн ийгиликтерге жетишем да. Бизнестен жетишем, башка жактан жетишем. Аларды мен айтпайм да. Айтпайм, себебі ал мен жеке өзіме таандык. Ал эми уулумдун ошол ийгилиги бул кыргыз элине таандык. Кыргыз мамлекетине таандык. Себеби бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи кыргыз футболчусу Италиянын официалдуу расмий чемпионатында катышууга чакырып алды. Бул жападан жалгыз тарых. Бул тарых. Бул деген ошол, значит, Европанын терезесин ачты десек болот да. Эми бул жөнө болуп калган жок. Буга өтө көптөгөн эмгектер салынды. Мен деген акыркы 7 жылда ушул балам менен көп алектендим. Ушул балам менен көп алектендим акыркы 7 жылда. Мен ошол эмеден чыкканыма, баягы түрмөдөн чыкканыма 7 жыл болду. Ошо чыккандан баштап ушул балам менен заниматься эттим да. Мына результаты азыр келди. Эмне кылып муну кылдым? Мен муну ар дайым футболго өзүм ташыйм, өзүм алып барам, өзүм алып келем. Муну мен академияларга орноштурам. Мунун бардык расходторун жасайм, артынан чуркайм. Баланы баягы жаш баланы эми башка жака бурулуп кетпесин, ушул нукта кетсин деп ушуган бир кызыктырып шарттар түзөм. Анан адамдын өзүнүн ички дүйнөсүнөн болот экен. Мындан 2 жыл алдын мүмкүнчүлүк болуп Италия мамлекетинин Ассиси шаарында жайгашкан белгилүү атактуу дүйнө чемпиону Паоло Россинин жеке өзүнүн футболдук академиясына орноштурдум. Мен Паоло Россин өзү менен сүйлөштүм, өзү менен отуруп сүйлөшүп баарлаштым былтыр сентябрь айында. Бул эми бул легенда мирового футбола. Бул ушул Пеле, Марадона, ушуга окшогон эле чоң легендалардан да. Мына мурунку муундар, ушу футболго кызыккан адамдар өтө жакшы билет бул кишиничи. Анан 82-жылы бул чемпион мира болгон да. Алтын бутсан алган ушундай кыйын киши болгон. Ошонун жеке академиясына жайгаштырдым. Ошол жерде дүйнөдөн келген 55 баланын арасында окуду. 55 баланын арасында 2 жыл окуду. Анан өзү азыр 15 жашта, бою бийик, өзү мындай физически мындай өнүккөн развитый бала да. 1.83 бою, 73 салмагы. Аны бирөө көрсө бир 18-19 жаштагы бала болуш керек деп ойлойт да. Ошол балага анан булар балдарды ошо байкап жүрүшөт да. Скауттар деген бар, байкап жүрүшүп. Ошо менин балама мына кече күнү 20 май болсо керек, же 19 май, 20 май болсо керек, эме келди. Атайын чакыруу келди. Перуджа деген командага серия Б'да ойнойт. Ошо команданын U16, U17 деген командасына ойноого чакыра калдык. Бул деген дагы бир жолу айтайын, менин жеке ийгилигим эмес, менин баламдын ийгилиги эмес. Бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин ийгилиги. Кудай буйрса,
уулум дагы мына азыр 15 жашта. Дагы бир 3 жылда 18ге чыккыча. 18ге чыккыча ошол чоң футболго аттап кирип кеткиче серия Ада ойноп калса экен деген оюм бар. Чоң командаларда ойносо деген оюм бар. Кыргыздын атын чыгарса экен деген оюм бар. Ошол Пауло Росси менен былтыр сентябрда сүйлөшүп отурганыбызда ошондо айтты эле. Балаңыз ушундай перспективный жакшы бала экен, тияк бияк экен. Биз 17 жашында мындай гражданство беребиз. Ошого макул болсоңуз, кандай деп ойлойсуз депчи. Ошондо дагы мен отказ бергем, жок депчи. Мен балам Кыргызстандын паспорту менен калат. Мен уулумду башка паспорт алып берсем, мен жүрөгүм жарылып кетет. Анда мен өзүм сезбей каламын деп айткан элем да. Ошондо мени карап алып таза күлгөн эле. Таза күлдү эле. Силердин эми командаңар Кыргызстан качан чемпионат мирага келиши мүмкүн, же чоң ареналарда ойношу мүмкүн. Сиз баланын тагдырын мындай кесип койбой атпайсызбы депчи. Мен айттым, балам эми клубтарда ойносун, дүйнөлүк деңгээлде. Бирок эч качан өзүнүн паспортун, өзүнүн атуулдугун өзгөртпөйт. Мен буга көзүм тирүүндө кепилдик берем депчи. Ошонун сыңарындай азыркы күндө эми 15 августта биз барып калышыбыз керек. 11 март күнү мен баламды алып чыгып кеткем Италиядан, бая коронавирус башталганда. Азыр Бишкекте жеке тренердин астында тынымсыз күндү тынбай даярданат, тынбай. Бир гана базар күнү дем алат, тынбай даярданат. Анан 15 августта кайра барам. Сизге акыркы суроом болсун. Айтпасаңыз болбой турган эмне ойлоруңуз калды? Эркин микрофон. Эми мен айтып атпайм, мен ушу ачык айтам дагы анан кийин бир ачык айтсам эле көптөгөн адамдарга жакпайт. Көптөгөн адамдар анан кийин ошол эмеден кийин ушу студиядан чыккандан кийин мага телефон чалышат. Анан мени кээ бирлери урушат, кээ бирлери мактайт, кээ бирлери ушундай кылат дейм да. Мен урматтуу телекөрүүчүлөр силерге дагы бир жолу кайрылып айтып кетер элем. Мен ушу студиядан чыккандан кийин мен урушпагылачы депчи. Эмне үчүн сен ушуну айтып койдуң деп мен урушпагылачы. Себеби мен көөдөгүмдөгүн айтып атам. Көкүрөгүмдөгүн айтып атам. Түшүнгөнүмдү, билгенимди айтып атам. Бир жерден жаттап келип алып, бирөөдөн окуп келип алып, бирөөнүн бир ыңгайсыздыгы үчүн же бирөөгө ыңгайлуу кылып айтып аткан жерим жок. Мен элимдин, журтумдун, мамлекетимдин бүгүнкү күндөгү проблемасын айтып атам. Мен элиме, мамлекетиме бир же болбосо кайсы бир топко жагынайын эмес, болгон чындыкты айтып атамын. Ошондуктан мен ошол айтпай калганым боюнча айтайын. Мен силерден суранамын, мени ушул экрандан чыккандан кийин урушпагыла. Камчыбек мырза, көрсөтүүбүзгө жоктой келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт буйруса өз соңуна келип жетти. Бизди ар аптанын жума күнү Доор телеканалынан жана Абдрахманов YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кийинки берүүлөрдө амандашканга чейин саламатта калыңыздар.